Саламатсыздарбы, кандайсыздар жашоого машыгуучулар? Жакшы отурасыздарбы? Жумуштарыңыздар кандай болуп атат? Иштериңиздер болуп атабы? Кайсыл жактан катышып атасыздар? Азыр бир эмеге бараттым эле, встречага. Жолдо баратып бир аз маяк кыла кетейин дедим. Кошула тургандар болсо, кошулсаңыздар болот. Анан суроо жооп кылсак болот. Биреле сиздер менен баарлашайын дедим. Биз жакта ушундай. Сиздерге бир эмени көрсөтүп коеюн дедим. Мына биз жаңы курулуп аткан Силиконовая долина, Гуанчжоунун. Ол жакта жашайбыз. Бул биздин известный көпүрө. Бул жердагы башня Гуанчжоуда, тиякта центр. Ошентип биздин жашоолор биякта ушундай. Окей, анда эмесе уланталы. Саламатчылык, барыңыздар кандайсыздар? Жакшы отурасыздарбы? Эмне жаңылыктар бар? Жашооңуздар кандай болуп атат? Биздин темабыз баягы эле билгениңиздердей жашоого машыгуу. Жашоого машыгуу деген жашооңуздардын ар бир тармагын өнүктүрүү. Физикалык жактан, физиологиялык, психологиялык жактан, финансовый жактан, үй бүлөлүк, бакыт, сүйүү, ошолордун баарыны өнүктүрүү, мындай айтканда. Сабактардан рахаттануу. Архангельсктен бирөө кошулуп атыптыр. Россиядан көп экен. Жакшы. Эгер сүйлөшкүңүздөр келсе, бирөөңүздөр түз эфирге кошулсаңыздар болот. Кече бирөө жарым айтып атты эле, ошо мен да түз эфирге кошулайын деп аттым эле деп. Дегеле эми баарыңыздарга ассаламу алейкум. Салам бергендерге бир киши бар экен. Кошуп атам. Саламатсызбы? Эже кандайсыз? Жумушта элек кандайсыз? Ай, мени чыкпай атат. Абай сүйүнүп кеттим сизди көрүп. Ооба, жакшы баары бир. Өзүңүз кандайсыз, үй бүлөңүз? Жакшы. Мында башкача чыгып атат. Башка башкача. Жакшыбыз, рахмат. Азыр үшүп кетип иштелек. Көрүнүп калдым го. Кантип көрүнүп калдым? Кандай болуп атат? Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Монеке Айсуу, экөөбүз сиздин сабагыңызда дайым биргебиз. Көрүп отурабыз сизди. Москвадан. Москвадан, Ооба, жумуштабыз. Сиз ноокаттык болобуз, Москвада иштейбиз. Ноокаттыкса жерде иштебейсизби? Мен өчүрөйүнбү? Ким өчүрсүн? Кантип өчүрсөк болот? Мен өчүрдүм, мен сиздикини көрөбүз. Мен өчүрөйүн дедим эле, кантип өчүрөм? Өчүрбөң сиздин. Сиз өчүрсөңүз кетип каласыз. Өчүрсөм болбойбу? Мантип отуруп көрөйлү анда. Экөөңүз ошентип отуруп көрсөңүздөр болот. Азыр 5-10 мүнөтүбүз эле бар. Ошо түз эфирге ишке кетип атып чыктым эле. Анан элдер менен аябай сүйүнүп кеттик, аябай кубанычтабыз. Суроо жооптор болсо эме кылып дегендей. Кандай кыйынчылыктарыңыздар бар? Жашооңуздар кандай болуп атат? Ошону айтыңыздарчы. Өзгөрүш болуп атат, Аллага чексиз шүгүр. Жакшы шүгүр. Сиздин айткан сөздөрүңүздөрдү колдонуп жүрөбүз. Жакшы. Сизге эң мындай таасир берген кайсы сөздөр болду? Мага мен ички өнүктүрүү боюнча мен өзүм дагы күчтүүрөөк эме ойлонот окшойм. Өзүм ичимде эмем көп да. Ички сезимимди өнүктүрүү боюнча көп мен угамын. Сиз ошол жагынан сиз күчтүү экенсиз. Бизнес жактан эмес, ички сезим боюнча күчтүү түшүндүрөт экенсиз. Эң күчтүү ошол. Ичиңизди өзгөрткөндөн кийин бизнес оңой эле болот да. Бизнести жаштагы кылганбыз го. Өзүбүз өнүктүрүү боюнча мага өтө керек болгон үчүн мен бир калтырбай көрөм да видеолоруңузду. Жакшы. Ошолордун ичинен сизге эмне таасир берди? Жашооңуз кандай өнүктү? Азыр көрүүчүлөргө да кызык болушу мүмкүн да, анткени бул реально бир киши сиз колдонуп жашооңузду өзгөрттүңүз да. Эмне кандай өзгөрүү болду? Менде көрө албастык, ичи таарылыктар жок болуп кетти вообще. Мен азыр ачык эле айтып атам, билбейм. Ичи таарылык, көрө албастык.
Ошолор каяктан жок болду? Не оюңузга келди? Не түшүндүңүз? Мен түшүндүм. Короче, кандай түшүндү да булчу? Мисалы, күйөөсүнүн, кайнесини же ошондой туугандарыны буга болгон негатив нерселерини бул кабыл калды да булчу. Мен деле кабыл кылбай калдым да. Алар ошондой адамдар экен, аны оңдошуп келген, аны оңдой албайм деген максат менен генетический ошондой экен деп ойлоп калдым. Туура кабыл кылып калдым. А мен генетический тест прием кыла турган адамдардан экен деп өзүмдү өзүм билип калдым. Эми онду таасир кылбай калды деген. Азыр эми уже таасир кылбай калды. Таасир кылбаса сизге кандай сезим болуп атат? Кандай кайф жашап атасыз? Же эмне болуп атат жашооңузда? Чачыңыз агарбай калды? Өзгөрүп болуп атат. Же эмне болду деген? Өзгөрүп болуп атат. Бул негатив өзгөрдү деп үйдөгүлөр да кандай билип атат да, билинип атат. Аларга да бул өзгөргөндөй көрүнүп атат да. Аларга да. Значит, сиз сырттагы адамдардан уже отзыв алып атпсыз да, башкача болуп калыпсыздар. Ооба, ошондой. Энергия, отзыв, мотивация. Жакшы сезип атасызбы өзүңүздү? Өзүмдө өтө башкача сезип атам. Иш жумуш биз даже али орустар эме болуп калат го. Али илгерки заманда жашайт го болот, квитанция төлөш, ишиге барыш, келиш. Ошондойго биз дали канча жылдан бери Москвадабыз дагы ошол жашоого да эме болуп калганбыз, көнүп калганбыз. Подсознание ошол да, короче, сиздин эмеңиз боюнча, сабагыңыз боюнча. Азыр энди уже өзүбүздү башкача кылып ошол эле иш болгону менен жашоону дагы мындай бактылуу сезе баштадык. Өзүбүздү өзгөртсөк болот экен да, короче. Жакшы, эже, аябай кубанычтамын. Дагы бир башка бир секрет айтып берейин да сиздерге. Айтайынбы, айтпайбы деп? Мен сиз деле уйганмын. Айтканда Темченкого бардым. Темченконун вебинарыга бардым. Темченконун вебинарда деле сиз айткан сөздөрдү сүйлөдү. Бирдей болуп атат. Экөөңүздөрдүн эмеңизде бирдей экен. Мен эки коучту салыштырдым. Бесплатно катыштым да. Алар эми мындай общий психология боюнча бирдей эле айтышат, эми анткени бир нерсени ошондой экен, ошону сездим. Эми мен мисалы кыргызча түшүндүрүп, орский вариант менен айтып аткан үчүн балким түшүндүрөт. Кыргыздардан эме бар экен депчи. Секрет деген мындай, азыр мисалы баарыбыз өзүнчө бечара болуп кыйналабыз го, байкуш болупчу. Анткени ситуациялар сырттан болуп атат дейбиз да, мисалы тиги мындай кылганда мындай болот, тигини мындай кылганда ошонун айынан мен мындай болуп атам деп. Же ооруп калдым, анткени генетический мындай, эми ата энемден ошондой ооруп жуккан, ошондой нерселерди билип өзүбүз баягы кандай капканга түшүп калабыз го, кыйынчылыккачы. Ошо акча жагынан болсун, жашоо жагынан болсун, оору жагынан болсун, мисалычы. Эми секрет мындай, ошол нерсе сырт менен связи жок экен. Күч сиздин ичиңизде. Эч ким сизди кыйнай албайт. Эгер сизди бирөө кыйнап аткандай сезип атса, акча жагынан, финансча, жашоо жагынан, ал сиз ага уруксат берген үчүн ошондой болуп атат. Эмне кылыш керек аны? Тосуш керек. Эми караңыздар, мисалы, сиздин жашооңуздагы кыйынчылыктар, бакыттарды баарыңызды өзүңүз кылып атасыз. Кантип кылып атасыз? Айтып берейин. Биз эми билип атабыз, сизден угуп билип атабыз. Биз мына 40ка чыгып билген эмеспиз да биз. Ошол жашоодо өскөнбүзчү, бирөөлөрдүн көз карашы менен, бирөөлөрдүн эмеси менен өсүп жашап келатабыз. Биз эми мына мындан бияка сиздин эмеңизден угуп сабактарыңызды эми ошого үйрөнөбүз. Ошол нерсени өзүбүз жасайт экенбиз да, көрсө, оюбуз менен. Ошондой просто өзүңүз билбейсиз да, азыр үйрөнүп алгандан кийин сиз аябай күчтөнүп каласыз. Сиз ушунчалык күчтөнөсүз, мояктагы президент болобу, там орустар болобу, алар уже сизге эч влияние кылбай калат. Эми караңыздар, биз мурда эмнеге билген эмес, андай нерсе биздин ата энебиз да билген эмес. Ата энебиздин ата энеси биз ошентип келатабыз. Эми мындай техника бар. Эч нерсе кеч эмес, эч нерсе эрте эмес. Сиз 40ка чыгасызбы, 50ге чыгасызбы, 20дасызбы, 15 жаштасызбы, эгер ошол убакта түшүнсөңүз, ошол момент деген сөз. Момент. Неге эртерээк айткан эмес экенсиң? Ушул сөздөрдү. Кытайда бамбук бар да, мисалычы. Аны эгишет. Бамбукту даракты уруп эккенден кийин 4 жыл чыкпайт ал, мындай. Ал чирип кеттиби, эме билбейт. 4 жыл күтө бересиздер да. Бирок 4 жылдан кийин бир мындай уже жердин үстүгө чыкканда 3 айда уже 5 метр болуп кетет. Ал деген сөз, мисалы сиздер 40 жашка чейин билбей жүрөрүпбүз, анда мындай дебеңиздер. Кудай эми сиздерге насип кылып атса, сиздер эми жерге чыктыңыздар, эми элдер акырын өнүксө, сиздер мындай бамбук окшоп 3 айда көтөрүп кетесиздер.
кетип калдыбы? İnşallah. İnşallah. Şöyle Ошого böyle. сиздердин азыр кыла турган нерсеңиздер мурда мындай аты эне мындай ого нааразы болбоңуздар. Кудай сиздерди балким ушунун айынан ушунча өттүңүздөр. Зато биягы аябай тез болот. Sizin energiyanız, sizin motivatsiyanız, sizin sabahlarınızdan dağınan bizi ушундай жакшы нерселерди алат экенбиз. Ошон үчүн сизди көргүбүз келип турат элек кечээсиздер. Уже сагынып калабыз, уже үнүңүздү укпасакчы энди биринчи жолу биз өзүбүз ички эмебизде мен уккум келе берет да, кайра уккум келет. Бошосом эле иштен барып да уктардын алдыда уйкум келбей калат го. Ошондо дагы бир угуп коюп уктап калам да. Ошондой уже привычка болуп. Кубанычтамын, сизди мен аябай кубандырып атабыз. Менин аябай каалаганым мындай. Кандай кылмайт этет да, ошо сиз айткандай да. Өчүр дейт кээ биркилер, өчүр дейт. Биз өчүргүбүз келбейт да, анычы. Ким кандай прием кылат да. Алар жинне тийбеңиз да эме кылыпчы, алар өздөрүнчө. Мындай нерсе каалап атам да, мисалы, мен определенный нерсе үйрөнгөндөн кийин мен деле айылда төрөлгөнмүн, айылда ошол эми малта кайтардым билбейм, короче, айылда жашайт элек да мурдачы. Кадимкидей сиздердин бүт билгендериңиз мен билем да, мисалы, тезек жагып, дагы эмне бар. Ана Тамеки мисалы. Тамеки бүттү, уже Москвага келди, Россияга келди. Ошо да бизден бери. Эми караңыздар, мен сиздерге эмнеге аябай сиздер менен мындай сүйлөшкүм келет. Азыр кандай даражадан чыксаңыз дагы айырмасы жок. Каалаган даражага көтөрүлө аласыздар. Аны ичиңиздерден кылышыңыздар керек да. Сиздердин азыр дүйнө көз карашыңыздар бар го, же бир нерсени кабыл кылган ишеничиңиздер бар. Менен болот, болбойт, эми кантип болот дегенче. Ал менен жашайсыз да, бирок ошону эле өзгөрсөңүздөр, калганы уже сиздердин американец болгонго кереги жок, көп акчаңыздар болгонго кереги жок, мисалы да. Аябай билимиңиз болуп, баягындай дипломуңуз же бирдем кереги жок. Жөн эле ичиңизди өзгөрсөңүз, Кудай, тагдыр дейли, бир жолдор менен сиздин каалаган жагыңызга алып барып калат, шок болуп каласыз, кереметтер болуп кетет. Жеткизип коет, ошондой боло эле. Бул дагы кадимкидей эле эме 2+2=4 деген эле закон, Кудайдын койгон закону, бирок бул кармай албайсыздар да, психологический нерсе бул. Бул метафизика деген физика жөнөкөй да, таш тыргызсаңыз жерге түшөт. Туурабы? А метафизика деген көрүнбөйт ал. Мисалы айттым го, баягы ичиңизди өзгөрсөңүз, дүйнө башкача болуп калды сизге, туурабы? Көрүнбөй жасалат. Аны сиз жаңы үйрөнүшүңүз керек. Аны мектепте үйрөтпөйт, эме кылбайт. Алардын бирөөсү мисалы мындай. Сиз баягы кантип ошол жака жетем эле жөн эле фантастический бир эме койсоңуз, максат. Ошол максатыңызды койгондон кийин ошону аябай кааласаңыз, эмне үчүнүгө жооп берсеңиз, аябай кааласаңыз, анан кантип да ойлонбой эле ошону каалай берсеңиз, анан жашооңуз ошо сиз каалагандай болуп, ошол жака барат. Кантип барат? Эч кайсы коуч, эч кайсы тренер айта албайт аны. Анткени анын себебини Кудай жаратат да. Мисалы, менен таанышып калдыңыздар да, какой техника үйрөнүп атасыздар, мисалы, туурабы? Буну деле план кылбадыңыздар, мени каяктан тааныйсыздар, туурабы? Бирок тагдыр ушундай кылып сиздин каалооңуздарга жараша мындай совпадение кылдырып коет да. Ал Кудайдын иши, тагдырдын иши. Аны ойлонгон кереги жок. Эгер биз мурда дайыма ошону ойлойбуз да, кантип болот, анда кылсам мындай болот, тигиндей болсом тигиндей болот, андай нерсе жок. Сиздин просто Кудайдын берген бир немеси бар, эрк деген бар, сиздин выбор деген бар. Мисалы, мен ушундай болом, ушуну каалап атам, ушундай аял болом, ушундай үй бүлө, ушунча акча каалап атам, болду. Сиздин ишиңиз ошо каалоону өзүңүз эркиңиз менен айтыш, подтверждение бериш. Сөз менен айтыш. Мына мен мындан кийин ушунча акчам болгонду каалайм, ушунча акчам бар деңиз. Кудай сиздин ошо аңыңызды алат дагы, иш кылат да, ошону сизге берет. А Кудай өзү эле берип койбойбу десеңиз, Кудай адамды эрки менен жараткан үчүн выбору менен. Сиз аны өзүңүз айтышыңыз керек. Кудай сизди алып туруп сразу мындай миллионер кылып койбойт. Неге дегенде, сиз каалабасаңыз, Кудай кылбайт. Анткени эгер Кудай вдруг миллионер кылып койсо, сиздин жашооңуз бузулуп кетсе, анда тагдырга таш ыргытасыз. Мен жашоом ушундай бузулуп кетти. А бирок өзүңүз айтсаң, мен миллионер болом десеңиз, жашооңуз бузулуп кетсе, Кудай айтат, мына өзүң кааладың эле, подтверждение бердиң эле. Анан мен кылдым. Биягы жаман болсо өзүңдөн көр дейт да. Ошондой ошону тандаганыңыздар үчүн ошол каалаган нерсеңиздер жаман болсо күнөөсү сизге жазылат, жакшы болсо сообу сизге жазылат. Кудай сизди мындай күнөө кылдыртпайт же сооп таттыртпайт. Аны сиздин өзүңүз колуңузга берген да. А колуңузга бергенде монун чуркап иштеш эмес. Баякта иштен биякта буну кылыш керек. Алар эмес, элдин айтканы эмес, эме эмес. Просто бир каалоону кааласыздар, калганын билбейм дейсиздер да. Сиздерде бар да, мен билбейм, бирок ошо болот, ошону каалайм, ошо ишенем. Кантип дегендин жооптору ушул. Эже кантип ошондо байып кетесиз? Кантип бактылуу жашайсыз? Кантип ошо известный болуп кетесиз? Билесизби?
Ошо. Ой, Siz өзгө. мынтип айтасыз. Men bilbeyim deysiz. Билбейм. Бирок ошо болот Мен дейсиз. Men bilbeyim. Любой эле бирөө сизге бир чоң нерсе кылам десеңиздер, кантип деген суроо берсе, сразу айтыңыздар. Men bilbeyim. Бирок ошо болот деңиздер. Ошого ошону каалайм, ошого ишенем. 4 эле жооп. Men bilbeyim. Бирок ошо болот, ошону каалайм, ошого ишенем. Сиздер бул жоопты бергениңиздерге кантипке жооп издебей кыйналбайсыздар. Бир. Экинчиси, сиздер аны кантипке жооп таппаганда, ал нерсеге ишенбей каласыздар, каалабай каласыздар. Кантип деген суроо баягы кыялдарды, максаттарды, чоң иштердин баягы өлтүрө турган суроосу. Ошон үчүн мен билбейм, ошо болот. Мен билбейм. Мисалы, бирөө киши сураса сизде кантип байысын, кантип эле ушундай болсун дегенде, сиздер бирдемке каалайсыздар. Мисалы, бир максатыңыз барбы? Чоң максатыңыз. Бар, бар да, конечно, бар. Бирөөнү айтыңыз, ошону эме кылайлы. Мен быйылгы жылы биз былтыр автошколаны окушубуз керек дедик, окудук. Машина алышыбыз керек. Эме алдык. Право алдык. Күбөлүк алдык. Бир жылга мурунку быйылгы жылы энди дагы бир эми сел коюшубуз керек деп ойлонуп отурабыз азыр. Мен быйылкы жылы бирок оюбузда только эми быйылкы жылы машина алыш деп атабыз, анан только коуч сиздерди угуп атабыз. Ошо коучтерден билимибиз өркүндө өтүп, жашообузду бактылуулукту сезиш. Машина экен, туурабы? Машина экен. Машина. Кандай машина аласыздар? Энди мен өзүнчө эле финанс жактан өзүнчө ойлоно берем, доходумду, расходумду эсептеп эле шуга жараша эме кылам да. Сиз айткандай, мына машинаны алам, ушуну алам дегенге, кантип эле мен шуну алып калам деп ойлойм да, өзүмдүн доход расходумду эсептейм да. Кантип эле алам деп атасыздар, өзүңүз атыңыз ким эле? Айсулуу. Айсулуу айым. Сиз кантип эле деп өзүңүзгө айтканыңызда Айсулуу айымга айтат. Мен билбейм дейт. Бирок ошо болот дейт. Ошону каалайм, ошого ишенем. 4 эле сүйлөм. Сиз буну дайыма айтышыңыз керек. Бирок каалаган машинаңыз коюп кое бериңиз аяка. Чөнтөгүңүзгө жараша машина тандаңыз. Ошону коюп кое бериш керек экен да. Сиз азыр мисалы чөнтөгүңүзгө жараша алсаңыз деле, ошо чөнтөгүмө жараша алдым эмес, сиз ошону кааладыңыз. Чоңуга ишенбедиңиз, Кудайга күмөн санадыңыз. Күмөн деген сөз, Кудай мага ол машинаны бере албайт, хашып экеле. Ишенбей атасыз. Мен чөнтөгүм кичинераак деп ойлойм да. Сиздин чөнтөгүңүздү ким жараткан, билесизби? Сиз азыр канча акча тапсаңыз, кааласаңыз, андан да көп сизге окшогон бир аял ошо ноокаттан чыккан, кызыкан чыккан бирөөдө бар да ошо акча, туурабы? Значит, анда бар, сизде жок, сиз анда мүйүзү барбы? Биздин ата-энебиз айтылат, анын мүйүзү барбы дегенде да, туурабы? Анын мүйүзү жок да, сизге эле жок, кээ бир коучтун сабагында мындай дептир да, сен чоң нерсени мечтат кылалы, оюңда көзүң жетпеген нерсени кылышка дагы мындай ойлонуп кыл деп атпайбы? Мисалы да, ошондой, мисалы жок, чоң нерсени да жазып кое бересиз. Бирок ага ишеничиңиз аз болуп, күмөнүңүз чоң болгон үчүн азыр ишке ашпайт да. Ал бир аздан кийин. Андан кийинкисин жазыңыз. Мисалы, машинаңыз эмне алам дедиңиз, Расакатта Мерседес. Чоң Мерседес, S-класс, монда жаңы чыккан 2021, 22 уже 22. Мындай карасаңыз, чөнтөгүңүздө жок ал, туурабы? Ага уже ишенбейсиз да. Канча ишенесиз? 10% ишенесиз. Макул, 10%. Мен ошондоймун да. Андан кийин дагы бир машина каалайсыз. Дагы бир машина каалайсыз, ал машина кичинерээк, мисалы, Honda Fit, мисалы да. Ага эми мындай ишсеңиз, примерно жетет акчаңыз, анда жазып кое бересиз. Бирок ага канча ишенесиз? 80% ишенесиз. Аяк бияктан акча топтосом же эме кылсам, анда жазып коесуз, анан мында каалап кете бересиз. Кааласаңыз ошо Honda Fit алдыңыз. Honda Fit алганыңыздан кийин баягы Mercedesке 10% ишенет элеңиз, карасаңыз уже 20% ишенип каласыз. Неге дегенде уже Хондаңыз бар да, буну сатсаңыз бир аз акча болгон болот. Жыл иштеген машина аласыз да. Баарын жазып алыңыздар. Болду. Бир нерсени айтып берейин, убакыт боюнча айтып берейин. Караңыздар, сиздер ушул жыл, ушул ай, эмки жылы, 5 жыл андай жыл койбоңуздар. Бул да аябай чоң секрет, көп киши билбейт буну. Оны орустар да билбейт, американцдар да билбейт. Убакыт деген нерсе алдамчы нерсе. Мисалы, сизге возможность келип калды. Мына 1 жылдын ичинде машина алып атасыз да, 1 жылдын ичинде машина алабыз дегенде сиз декабрдын 31-ине чейин эчтеке кылбайсыз да. Декабрь кеп калгандан кийин 1 жыл өткөндө шашыба болбойт экен бул жыл деп атасыз. Эми караңыз, убакыт алып салсаңыз, эртеңден баштап ошо машина күнгө турганда ошо Honda Fit да, туурабы? 1 жылдын ичинде эме, жөн. Эртең турасыз, эмне болуп атат экен? Эртең турасыз мындай кылган. Ошондо аябай ишеничиңиз көтөргөндө ал 1 жумада келип калат же 1 айда келип калат.
Kuday sizdin nasip деген нерсе бар. Ошол сиздин ишеничиңиз менен анан каалооңуз менен иштейт. Каалооңуз аябай күчөтөнсө эме болсо көзүңүз башка нерсе көрөт. Акчалар ар жактан келип калат. Азыр сиз определенный волнада радио бар го мындай. Тумар FM, анда бирдемке FM дегендер бар го. Сиз азыр кайсы волнада болсоңуз, наркы волналар укпайсыз да. Азыр сиздин состояниеңизде Москвада ошо кыргыздардан айына 10 000 доллар тапкан киши бар. Алдагы аял киши. Не обязательно сетебекмен табата, базардан табата билбейбиз. Бирок бар да. Бирок аны сиздер укпайсыз да, көрбөйсүз. Волнада эмессиздер да. Өзүнүн волнасы. Өзүңүздөргө жабыштыра аласыз. Өзүңүздө аны түшүнбөйсүз. Ошондой эле болмок. Сиздин көзүңүзчө кыргыздардын баары сизге окшоп жашайт. Адам өзүнүн состояниясы катары көрөт да бүт нерсеничи. А сиздер ошол киши бир киши менен жолукканда сизге эле окшоп келиптир, айылдан келиптир, көп акча таап атканда сиз аны менен чай ичип отуруп калдыңыз. Жайнагүл деген бир эже бар экен мисалы. Иштери кылганын айтып берип та мындай кылды, сиз аны көргөндөн кийин автоматически сиздин ичиңизде башка нерсе болуп кетет, өзгөрүп кетет. Ушул келин кылып атса, кантип эле мен кылбайм? Убагында мындай сиздин бай ичиңизде подсознанияңыз сизди кыйнайттан нормага чыгарганга аракет кылат. Эгер сиздин айлана чөрөңүз ошол эле сизге окшош болсо, ал жерден сизге эчтеке болбойт. Сиз нормада, Кудайга шүгүр, баардыгы эле ошондой. Кыргыздын баары ошондой деп сезилет да сизге. Анткени жакын катташкан досторуңуз, жашаган курбу-куштарыңыз ошондой. Ошого сиз аларды кыйнап, алар өзгөр деген кереги жок. Анткени аны аларга өзгөрткөнгө сиздин күчүңүз жетпейт. Бир, өзүңүз өзгөрүңүз, анан бир киши, эки киши табыңыз. Өзүңүздүн даражаңыздан жогорураак, көбүрөөк акча тапкан, бактылуураак жашаган. Билимдүүлөр менен жүрсөң билим аласың дегенде, значит, билимдүүлөр жагы. Бирок билим дегенде мындай да, сиздер кургак билим дагы бар. Математиканы жакшы билет, англисче жакшы сүйлөйт, бирок жашоонда не успешный. Сиздер именно билимдүү дегенде жашоонда успешный кишилер алсыз. Ал билим не важно, диплому барбы, аттестаты барбы, андай. Ондай бирок ошондой адамдарга жабышсаң, сен онча билимиң жетпейт экен дегенсип бизде онча жакындатпайт да, кругуна кошулуш кыйыныраак болот да. Ошон үчүн билимди көбүрөөк алыш. Туппа туура, туруңуз. кошпойт ал. Туппа туура, караңыздар. Ал кишилердин дагы ичини Кудай контроль кылабы, кылбайбы? Кылат контроль. Конечно, ал өздөрү мышлениеси оюндагы да. Мышлениеси узун да. Сиздин логикаңыз менен мен дагы сизди кошпошум керек эле. Мен Кудай менен иштеп атам, Москвада сизде мен сизди эмнеге кошуп атам? Кудай мага ичиме жөнөттү да. Айсуу деген экөө ошол жакта турат, ошолор менен сүйлөш деп сиз лайфка чык деди. Мен аны түшүнбөйм, бирок ошондой мага жагат. Бул деген сөз сиз кошулганда жагат. Мындай сөз бар, техника бар. Сиз эгер бир нерсени же бирөөнү кааласаңыз, ишениңиз ал да сизди каалайт. Дагы бир жолу кайталап атам. Сиз бир нерсени, машина дедиңиз го, Мерседес. Эгер реально ичиңизде машинаны калсаңыз, ошол машина да сизди каалайт. Же баягы кругда өтпөйм, бир эже бар экен, ошол алар кошпойт өтпөйсү. Кошпойт, бул сиздин оюңуз. Эгер кааласак жолугуштурат экен да. Кааласак встреча болот экен сөзсүз, ошондой экен. Кааласаңыз мына Максат Муктаров менен дүйнөнү кыдырып келген башка бирөөнү кошпой сизди кошуп атам. Мен кантип контроль кылып атам? Кече ошону ойлогонбуз. Ушундай мезгилде сизди көргүбүз келди эле, бүгүн манеки жолуктурдук дагы. Кече көргөнмүн го, мен до конца көргөм баягы. Кече дагы бир эфир жөнөттүсүз го да, өзүңүз машина. Эми караңыз, ушул нерсе закон иштейт. Сиздер сигнал жөнөттүңүздөр. Мен сигналды алдым. Сиздер кааладыңыздар да, туурабы? Бирдемге кааладыңыздар. Кудай сизди бүгүн ошондой ар нерсе кылып, мен буякта күнүм кандай болду, аралашып мындай чыгып калдым. Көрдүңүз, ал жагыны сиздер кыйналбаңыздар. Ал жагыны Кудай айтат, кулдарым, мага таштап кой. О миллионер болобу, эме болобу, дүйнө эмес, ааламды мен жаратканмын, вирустарды мен контроль кылам дейт да. Сага вирус киреби, кирбейби? Неге эме кылтасың? Жабымды. Ошону сиздер Кудайга тобокелди деген болот, таваккал деген. Билесиздер да? Сиздер главный каалагандарыңызды табыңыз. Фантастикаларды. Кантип дегенде мен билбейм, бирок ошо болот, ошо калам, ошо ишенем. Ошону жооп бериңиздер, ошондо кантипке жооп издеп кыйналбайсыздар. Жеңил болот. Ошондо Кудайга сиздер ушунчалык ишенген үчүн Кудай сиздин ишеничиңизге жараша сизге берет.
Кудай айтат да, мени кулум кандай көрсө ошондой билем дейт. Азыр сиздер айтасыздар, Кудайды кантип көрүп атасыздар? Баягы кругтарга киргизбейт. Биздин анча акчабыз жок. Мен ушундай бактысыз жашайм. Кудай мени буну өзгөртө албайт деп атабыз да. Кудай айтат, мен сени каалаганыңды өзгөртүп берем дейт. Жок, сомнение деген сөз ошол да. Бул адам өзгөрбөйт экен, буну мен жашаганга болбойт. Мында акчабыз тапкан кыйын. Кыйын десеңиздер, сомнение. Ошол Кудай айтат, кыйын эмес, мен сени каалагаңды берем. Сен мында просто каала, анткени каалабасаң мен бербейм. Закон коюп койгон да. А сиздер жок деп, Кудай ошол үчүн эң важный нерсе ошол. Сиздер бир нерсе каалаганда действительно билбейбиз. Бирок айтып атасыздар, Кудай каалаган нерсени кылып коет деп атасыздар, туурабы? Биз эми каалашты эми үйрөнүп атабыз да, каалоо дегенди эми үйрөнүп атабыз да, кааласак точно болот экен деген нерсени неме кичине зат эмес, Кудайга шүгүр кыл. Ушул барыга шүгүр кыл. Ушул биздин подсознанияда калып кеткен. Биз мындайларды эми үйрөнүп атабыз. Каалоо деген нерсени унча эле иштетпейт экенбиз да. Кудайым сени жолуңда сиздерге задача. Мен билем. Мен сиздер, анткени мен да сиздер менен өскөнмүн. Мен баарыгын билем. Эми кантип чыгарабыз? Биринчиден ата-энелерибиз күнөөлүү эмес. Алар да билген эң жакшысын айтып турабы? Баласын жакшы көрөт да, турабы? Сиз балаңызга эң жакшысын айтасыз билгениңиз. Бирок сиз определенный нерседе эксперт эмессиз. Аларды кабыл кылабыз. Алардын колунан эң жакшы ошо келди. Андан көбүнү күткөн кереги жок. Алар Советский Союзда өскөн, эме мисалчы. Эми алардан алганыбызды алдык, сүйүп алдык, бул дүйнөгө алып келди. Аларга бир нааразычылык болбош керек. Аларга аябай рахмат айтып сүйүнөбүз. Эми түшүндүк да, мисалы, значит техниканы билдик. Не обязательно Америкага барыш керек. Азыр экөөңүздөр, балким эмелер, ушул техниканы колдонуп жашооңуздар өзгөртүңүздөр. Бул өзгөргөндөн кийин сиздерге дагы мотивация болот, ишенич көтөрүлөт. Анда Mercedes эмес, анда Ferrari алсам да болот экен деп туруп, Ferrari'ни коесуздар. Анткени жашадыңыздар. Honda Fit алдыңыздар, ки Mercedes алдыңыздар, значит буну эч ким баягы орусча билген, американча, англисче билген кереги жок экен. Бул жөнү ичиң менен эле иштейт экен, болду. Сигнал жөнөткөнсүн, максат мурактарга чыгып калат экен. Америкада Путин менен көрүшөм деп аябай кылсаңыздар, бир какой-то бирдем болуп Путин менен көрүшүп каласыздар. Баягы бир кыргыз бирөөнү куткарып эме алды го, орден алды. Кыргыздардан бар го, баягы Путин менен көрүшкөндө. Мисалы да эми аны көрүшкүңүздөр келсе, ошо сыяктуу. Ошого Темченкону көрүп дагы өтө кубанып келдим го мен барып. Темченкону көрүп, живой көрүп. Максим Темченконун жолугушууга барып. Өзүнчө башкачалыктан неме болдум да, өзүнчө өзгөрүп болду баары бирчи. Ооба. Бул нерсе мындай, сиздер азыр өзгөрүүнү, сиздин ичиңиздин өзгөрүшүн көзүңүз, кулагыңыз, жеген нерсеңиз өзгөрүш керек. Кантип жеген нерселер, кантип эмне дегениңиз? Мисалы, сиз күнүгө бирдей нерсени жейсиз, туурабы? Обедке бир маал окатып келип, үйдөгү баардык күндү тамак кылыш проблемага. Сиздер ошол жерде өзгөрүңүздөр. Бир маал окатап келип, маани берет, жесек болду деп атасыз, туурабы? Ошол жеген нерсеңиз сизге ошол эле сигналды берет, ошол эле энергияны берет, ошол эле эмоцияны берет. Түшүндүм. Барып туруп, сушиден барып туруп бир баягындай кимчи бирдемкени алып келип жесеңиз, баягындай башкача болуп кетесиз. Балким жаман көрүп калышыңыз мүмкүн, айырмасы жок. Бирок мээңизге башкача сигнал кетет. Мен мынтип айтайын, эгер жашооңузда башкача нерсе кааласаңыз, анда постоянно кылган нерсеңизди башкача кылышыңыз керек. Өзгөртүш керек экен. Ошол эле нерсени кылсаңыздар, башкача результат күтсөңүздөр болбойт. Анда программа иштебей калат. Айтып го, бүгүнкү күнүң эртең күнүң окшош керек дейт го, эртең күнүң өзгөчөрөөк болуш керек дейт. Окшош болсо уже сага ал техника, сизге эмне техника ишсе ошону кыласыз. Сиздер азыр бүт үйрөнгөн нерсеңизди айтасыз, бирок сизге иштебесе, значит ал иштебейт экен. Ал башка бирөөгө иштейт, сизге иштебейт. Сизге эмне иштегенин табышыңыз керек. Мисалы, мага эмне иштейт? Мен уже убакытты алдым. Мисалы, сиздер канча $10,000 табам десеңиздер, буну эми айга бөлүп же 3 жылдын ичинде 10,000 табышым керек. Азыр мисалы айтасыз, былтыры 1 жылдын ичинде бир права алыпсыздар, мисалы. Ошол жерде 10 нерсе коюп койсоңуздар, машинаны ошол убакытта алып койт элеңиздер. Жок, биз той кылдык, үйдүбүздү бүтүрдүк. Болду, машалла. Мен баягы китеп оку дегенсиз го, баягы немени. Как стать богатым, наука стать богатымды окудум до конца. 2 жолу окудум. Дагы окуш керек да, ошону окудум. Мына китепти окуп атабыз азыр. Бул финанс боюнча. Мен сиздерди түшүндүм. Азыр мындай, сиздердин задачаңыздар мындай. Мен сиздерге коуч катары айтайын, мисалы. Азыр экөөңүздөр бар экенсиздер, экөөңүздөрдүн состоянияңыздар окшош, туурабы? Үчүнчү адам, сизге окшогон адам кошкон кереги жок. Экөөңүздөр жетесиздер. Бирөөгө айткан экен, экөөңүздөр жолугасыздар, коучинг кылып эме кыласыздар, состоянияңызды билет. Эми жогорудагы бирөө менен таанышыңыздар керек.
Анткени ал жашоосу менен сизге үйрөтөт. Болом сиздер аяктан табыңыздар, көп киши боло берсин. Билебиз да бул агай только коучинг кылат деп ойлойбуз да. Жок, коучинг эмес, мындай. Ал жөн эле жашайт. Сиздер ага бирдемке үйрөнбөйсүздөр, ага бирдемке да үйрөтпөйсүздөр. Жөн эле чай ичесиздер. Жолугуңуздар бир жумада. Чай ичсеңиздер, о өзүңүздөр түшүнбөйсүздөр. Барып ошо кишилерге окшоп каласыздар да. Карасаңыздар, неме көрүнбөгөн машина бар, акчаларың бар, бактылуу жашап калыпсыздар. Мындай кийин анан бир жыл өткөндөн кийин мындай карасаңыздар эстейсиздер да. Бир түз эфирде эсиңде барбы, мынтип отурганбыз дейсиздер да. Ошо сыяктуу. Сен кандай адам экениңди досторуңдан биле берем дейт го. Ошондой сөз бар го, ошондой да. Ал деген сөз. Адам баласы психологически кайсы чөрүдө болсо ошого окшош болуп калат. Азыр Россияда бүт кыргыздар, анткени мен Америкадан биринчи Россияга келгенде 2009-жылы. Ошо кассада иштеген кыздар, эмелер бар, орустарга окшоп калган да. Мен мисалы алдым, эме кылып берип атсам, да, что вы хотите? Поставьте сюда. Да. Что это что? Мындай. Менин Америкадан келгенде мага кыргыздар грубый көрүнгөн да. Бизде келиңиз мындай деп өтө эме кылат го. Аны ойлондум, биздикилер мындай эмес эле, эмнеге мындай болуп калган? Көрсө орустар чөткө-чөткөнү жакшы көрөт го. Алар орустарга стандарты менен жакшы адам болуп атат да, туурабы? Американцтарга, кыргыздарга бир аз грубый болуп атат аяктачы. Орустар эми бизге баягындай. Эмнеге американецтер вежливый? Шуну ичем жетпейм. Эмнеге американецтер биз мусулман болуп туруп, биз жумшак, кечиримдүү, жөнөкөй болбойбуз дагы американецтер шунчалык кечиримдүү, шунчалык жардам берген, ыраазычылык билдиргиси келет да. Эмнеге ушундай? Акчабыз жок. Акчасы барлар деле ошондой адамдарды таба албайсың да. Мен да кополчу. Siz az başkalarda ойлоңуз, өткөндө да айттым сизге, тренингде айттым сизге. Сиз башка элдер мындай бу аны сизге жардам бербейт. Сиз ошо элдердин жакшы болушун именно өзүңүздү өнүктүрөсүз. Сиз өзүңүздү өнүктүргөнүңүз ошо элдерге жардам деген болот. Ошондой дейт го. Сен биринчи өзүңдөн башта дейт, бар жокту дейт го, а? Балаңды оку деп уруша бербе, өзүңдү биринчи өнүктүр, өзүңдү биринчи туурула, жолуңду туурула дейт. Мен азыр өзүмдү Кудайга шүгүр, өткөнгүдөн жакшы сезип калдым. Ончу дилимде ыйлай бербей, сыгыла бербей, ойлоно бербей, ошолорду түздөп алдым да жашоомдочу. Мындай өзүмдү жалдырай бербей, кемчилигимди билип калдым да, күйөөмө мындай башкачараак болуп калдым, өзүмдү кичине сырымды сактап, серьезныйраак болуп, мындай эле жалдырап, жеп ал, ичип ал, каяктасың, келтасың дебей, издебей калдым да. Анан ол өз издесин деп сиз айттыңыз го ошондо. Ал ойлонсун дегенде, э? Анан бирөөгө жакшылык кылгым келип эле калып атат да, жакшылык кылантып кылсам экен деп, жакшы бирөөгүмдө орнотуп алмаштырып бошотуп берсем деле канчалаган жүрөгүм олугумдай сүйүнүп кете турган болуп, чынында кудум эле чоң жакшылык кылгандай. Бир күндө бир жакшылык кылбаса болбойт экен деген ой башыма кирип калды ошочу. Мурунан бар эле го, бирок ончо эле каттуу берилбейт экенлик да мындай көрсөм. Анда мен аябай кубанычтамын, ошо как раз сиздерге окшогон адамдар мени издеп жүрөт элем. Анан менин эме кылганым мындай, ойлосоңуздар жөнөкөй эле адамбыз, айылдан келдик, Москвада бир жөнөкөй кара жумушта иштеп атабыз, анан кийин эле баягындай аябай мировой известный болуп кеттиңиздер. Ишенесиздерби? Кантип. Мен билбейм. Кантип. Бирок ошо буйрса, чоң каалайм. Дагы бир нерсени айтайын дегем. Мен мисалы айылда төрөлдүм, айылда Советский Союз, ал убакта Советский Союз, Москвага, Бишкекке да бара албайт элек, билесиздерби? Айылда жүрөт элек. Бишкекке барып келгендерде, Бишкекке барып келдиң деп, билесиздерби? Сиздер жашооңузда. Мен азыр деле ошко барган эмес. Да. Зато Москвага чыгып калдым деңиз, э? Ошондой. Азыр ушул жашооңуз керемет болуп атабы, болбой атабы? Москваны бизде президенттер барып көрөт эле, туурабы? Азыр Москвада, Шоколадницада, центрде, Крашных полисада айылдан келген кыргыздар иштеп жүрөт. Мени аяштар немен, аяштар мага суктанат. Керемет суктанат да, сен Москвада жүрөсүң досум, аппак кийинип, жашооң сонун дейт. Бирок мен өзүм кыйналганымды өзүм билем, алар анан жакшы, Кудайга шүгүр, иштеп атабыз деймин. Алар бир жолу суктанып алат да, сен ушундарды кийип, сонун жүрөсүң деп. Өзүмдүн болгон кыйынчылыктарды мен олорго айткым келет, мен өзүм билемин. Алар шунча суктанат экен да. Дагы бир нерсе айтайын, акыркы нерсе эме кылайлы, мен күтүп атат да, эмеде встречада. Макул. Эме
мындай нерсе кыласыздар да, биринчиден баягы нааразы болбойсуздар. Анткени аны баардыгы сиздин сырттагы баардык нерсе Кудайдын берген нерсеси. Кудай сизге дайыма жакшы нерсе берет. Бирок Кудайдын да закону бар. Эме дейт да, эмеде ыраазычылык же шүгүрчүлүк ныйматты көбөйтөт деген сөз бар. Бул закон. Сиздердин акчаңыз көбөйүш үчүн, ошо машинаңыз болуш үчүн, бай болуш үчүн, бактылуу болуш үчүн сиздер ошол азыркы ошол нерсеге ыраазы болосуздар. Анан башталат. Мен бир айдан бери Аллага чексиз шүгүр, же сөзүңүздү бөлдүм. Намазымдын акырында, мисалы, багымдаттын аягында 3-сүндө бүтүрүп, эки намазды окуп бүтүп эле кетет элем жумушка патырап. Анан азыр кечине эрте турайын, шүгүрчүлүк намазын окуш керек экен деп, шүгүр намазы, ыраазычылык намазын окуп, Алладан ыраазычылык билдирип атам да, туулганыма, жаралганыма, ата-энеме, балдарыма, бир туугандарыма, атырабымда, ишиме, жүрөгүм соготканы, ошо урушкан күйөөмө да ыраазымын депчи, баардык ыраазычылыкты айта баштадым да, мында. Эгер айтпаган күнүмөн жолдо айтып коем, автобуста туруп айтып коем да. Бул жакшы нерсе. Сиз ошо законду колдоно баштапсыз. Эми результат чыгат. Анткени бул закон. Закон деген сөз Кудайдын койгон, буну кылсаң мындай болот деген. Сиз ошону колдонуп атасыз, эми ошону өнүктүрөсүз. Болду. Шүгүр дейт элек мурдан, дейт элек шүгүр дегенде нерсени айтып элек, Кудайга шүгүр кылсаңыз деп дуа кылганда башка нерсе айтат элек. Бирок эми менен саар ишке кетиштен алдын айткан башкача экен да, туруп жүрөгүңдөн мээң менен жеткизип айтышат экенсиң, мындай ойлонбой, башка нерсени ойлобой. Бардык бергенге депчи. Мурда тилиңиздин учу менен айтат элек да, мындай айтканыңызды сезбейт элек, билбейт элек. Ал деген сөз өзү сезбейт элек, шүгүр кылбайт элек. Ал шүгүр деген сөз биздин тилде мындай мааниге келип калган. Кудайга шүгүр дегенде биз эми баягы нааразычылык. Туурабы? Кудайга шүгүр эми жоктон көрө жогору, болбосо Москвада жашатабыз, болбосо мынтип. Түшүнүңүзбү? Биздеги Кудайга шүгүр деген сөздүн маанисини өзгөртүп түшүнөбүз. Эми баягындай нааразы болгондо эми майлы ушуга да шүгүр деп. Кандай ушуга шүгүр? Ооба, экиленген шүгүр дең. Ыраазычылык дегенде, ыраазычылык болуп башкача экен. Дегенде нааразы болгонубузду сезебиз. Эми сөздү өзгөртүңүздөр. Кудайга ушунчалык ыраазымын, кубанычтамын деп ичиңизден сүйүнүңүз, ошолор менен эме кылыңыз. Качан Кудайга шүгүр дегенди маанисин туура өзгөрткөндөн кийин айта баштаңыз. Анда айтыңыз же сезе баштаңыз. Биздеги Кудайга шүгүр деп айтып атам, мына Кудайга шүгүр кылды. Как будто биз Кудайга не кылып, не деп коет эле, баягындай. Доп кылып. Кудай сизге бардык нерсени бериптир. Дагы доп кыласыздар да, баягы наглый бар го. Наглый кайрылышлар барды, берсең буга эме болбойт дегендейчи. Ошондой болгон экен. Деген сөз барбы бизде? Буга жакшылык кылсаң жарабайт деген сөз. Ошо сыяктуу эле Кудай силерге ушунча, бизге ушунча жакшылык кылса дагы нааразы да. Анан Кудай эмне дейт? Буга берсең эле нааразы болор экен дейт да, ошо сыяктуу. Анан бербей кой сыяктуу да, ошо сыяктуу. Эми Кудай бербей койбойт го, бирок баягындай өнүкпөй каласыздар да. Жок, ол берет экен, ачка калдырбайт экен го, бирок кандайдыр кыйынчылык менен жашай берет экенсиң да, али жүрөктөн ыраазычылык билдирип жашай баштайт экен. Караңыз, ачка калып же аз акча таап, кыйналып жашаганыңыз ал өзүңүздөн. Кудайда байлык, бакыт, сүйүү аябай көп. Баарын берип кое берет. Бирок адамды бул жерге мээси берип эме кылган үчүн бул өзү ушуларды үйрөнүп, ошону законду колдонуп алыш керек, мээнет кылыш керек сыяктуучу. Закон деген нерсени эми түшүнүп атабыз да, бул закон. Азыр сиз кедей болуп жашап атканыңызга Кудай күнөөлүү эмес. Кудай баарыны сизди, мисалы, Кыргызстандан төрөттү, бирөөсү Америкадан төрөп калды, төрөлгөн жерлерди сиз контролго албайсыз. Бирок сиз бактылуу жашаганыңыз, байыганыңыз сиздин колуңузда. Башка өлкөгө барганыңыз сиздин колуңузда. Америкага барганыңыз же айга учканыңыз сиздин колуңузда. Кудай сизге бергенде, ал уже адам өзү способный болуп калыш керек. Эгер Кудай сизге сразу ошо алтындарды эмелер берип койгондо, сиздин жашооңуз аябай жаман болот. Анткени иммунитетиңиз жок, күчүңүз жок. Бир кишиге, жаш балага туурабы? Жаш балага бүт жакшы оюнчук, бүт баарын берсеңиздер, ал жаш бала уже кызыгы жок болуп калат да, эмне болот бул дүйнөдө? Жашагысы келбей калат. Игрушкаларды жаш балдар 2 күн ойнойт, ойногусу келбей калат го, башканы алып бер дейт. Башканы 2 күн ойнойт, дагы мен балдарыбыз кичинемизди го, мен балдарым. Туура. Ушинтип чоңойт. Игрушка магазин түзүп эле жакпайт. Ойноду да, мисалы, тура каалабай койду, бир катып коебуз бир жергечи. Анан башканыңыз эме, мисалы, бир 13 игрушка, 20 игрушка алгандан кийин каттыңыз да, мурдагы катканыңызды чыгарып коесуз. Ого дагы кызык болот. Дагы ойнойт. Оны билебиз, мусорго таштап же бирөөгө берип жүрүппүз. Аны коюп коюңуз.
Ayakta Tınışa, uçuşa. Makul hem dağı köp temalar var. Çoğun rahmat. Çok rahmat sizge. Uşintiп чыгып турум прямой эфирге. Эфир кылганыңызды билбей калбашыбыз үчүн эмне кылышыбыз керек? Же телефонду дайым жаап турушубуз керек? Instagramга кирип туруш керек. Кантип билишибиз керек? Же өз кабар келеби? Kudayga aytasыздар, signal жөнөтөсүздөр. Onda күндө жөнөтүп калабыз да. Мейл бап. Ошол эгер Kuday kabul kılıp kalsa men özümden özümle külüge çıkarım da. Ana sizler çıkıp kalırızdır. Jarım boldu. Кече бир жоголуп кетти. Эме болду экен максат деп муну эстеди. И деп өзүңүз видеоңуз кече келип калып, көрдүк эле азыр прямо чыгып калдыңыз. Ошо тойгонуп кеттик, эмне эле деп турат дейт. Мен hiç qayсы коучту укпаймын. Только sizin sözünüzü uğamda. Baya kızlar köp koydu. Düşünbeyim, men başkaça kızım aytdım. Barını koyarыңыз, mında karаңыз, antkeni Kuday sizge bugün meni nasip kılıp berse, erteң başka birönü jönötüşü mümkün. Başka birönü jönötkünde жоқ, Maksat Muhtarov desеңiz, taqdırыңızda Maksat Muhtarovду alıp koygun, başka birönü koygun da. Ошон үчүн siz тандабаңыз. Коуч эмес, көчөдөгү уборщица дагы sizge бирдемке айтат. Анткени Kuday ага айтат, барып Айсулууга айт дейт. Ошондо айтып атканда сиз укпай, сени укмак белем десеңиз, уже жашооңузда возможность кетти деген сөз. Болгон нерсени бизге көрүнгөн же жолуккан нерсени Аллахтан деп кабыл туура алышыбыз керек. Сагеле Аллахтан эмеспи? Сиз эмне ошо адамдан да Maksat Muhtarovдон да ойлоп атасызбы азыр? Мен вообще сиздер менен убактым жок. Түшүндүңүздөрбү? Бизге керексиз нерсе болсо, үй эле эмне деп өтүп кетти, самтырабай өлсүн деп, мисалы, ошентип коебуз го, эмне беле деп атат, деп ошону Аллахтан деп. Ал деген сөз, сиздер үйрөнүү эмеңиздерди жаап койдуңуздар. Kuday sizlerge o milyonerlerde jönötse dagы kirбей калат. Ошону сиз ошону ачыңыз. Men, bir adam, Shevchenko, андай мындай булар себеп. Булар эч ким бирдем кылат. Kuday прямой сизге ошолорду организаттап. А бирок Kuday Muhtaровду, Shevchenkoну организат эткенде угуп туруп, анан дагы бир уборщицаны же бир көчөдө бирөөнү же бир алкашты же бир орусту эмеп койсо, ошо менен жөнөтүп атса сиздергечи. Байлыкты, илимди жөнөтүп алса, сиздер жаап койсоңуздар, анда ал келбей калат. Ошого ким үйрөтсө дагы бул Кудайдан. Мен себебимди алып, эгер жакшылык кылсам, сол алып кете берем. Бирок максатка байланбайсыздар. Түшүндүңүздөрбү? Ачык болсо, не только адам, жаныбар да болушу мүмкүн, вещи да болушу мүмкүн, телефон да болушу мүмкүн. Рахмат, чоң рахмат. Түшүндүңүзбү? Болуп турганда ийгилик каалайбыз баарыңыздарга. Рахмат, ден соолук, ишиңизге ийгилик. Ийгилик каалайм. Эми уланта бериңиздер. Буюрса дагы бир көрүшкөндө уже башка бир состояниеде көрүшөбүз. Иншалла. Рахмат. Көрүшкөнчө. Баарыңыздарга жаккансыздар. Көрүшкөнчө. Рахмат, сиздей